Bir bala apasынан kеңеш сурайт экен да. Апа, мага кеңеш акыл айтыңызчы, акыл насаатыңызды айтыңызчы десе, балам мен сага бир гана сөз айтам дептир. Senin üstünden Kudayдын pendeleri bir pende senin üstünden Allah'a arızdanbasın deptir dep boldu. Oşol. Bir padişah hansaray salıptır da. Hansaray salıp canında bir kişinekey çoğenenin, babuşkanın kişinekey kepesi var eken. Hansaraydan uşunday terezesinden karap durup karasa kepe turgan eken da vitti buzup atıptır da. Vitti buzup atıp, muno kimdin emesi deptir da askerlerine aytıptır. Muno kimdin kepesi mununu alıp sürdürüp joğotla deptir. Allah bu vitti buzup atıp, joğotla dese. Sürüp salışıptır. Keçinde kempir kelet. Kempir kelgende karayttagı men jok edem. Üyüm sürüp salıştı dep ayyabay ilayt. Ayyabay ilayt dagı, ey Allah'ım, men go jok edem üyümde jok elem. A sen kayakta eleң dep Kudayga ayyabay zarlap ilayt eken da. Ayyabay zardap iylaganda Kudayga mazlumdun duası, japa çekken adamdın, adiletsizlik görgön adamdın duası aябай bat kabul bolot da. Kuday Taala Cebrail periştege aytat eken. Ey Cebrail, bardagı muno zalim padişanın han sarayın jer menen jeksen kıl. Ошондо Cebrail perişte kelip kanatı menen bir çabat eken da. Bayagı jerde bayagı padişanın han sarayın jok kılıp eti. Oşon üçün aytarım, mazlumdun jigitler. Mazlum degen bul adiletsizlik көргөн adam, adamdın duası bat kabul bolot. Oşon üçün ушундай бирөөлөрдүн көз жашынан сакталган дайыма адилеттүүлүк боло турган болсо, силер дагы узакка кетесиңер. Силерге bir суроо берейинчи, адилеттүүлүк дегенди кандай түшүнөсүңөр? Адилеттүүлүк деген бул эмне? Калыс болгон адам дагы адилеттүү болуп дагы адамды күнөөлүү кылып койгон нерсе. Ооба. Адилеттүүлүк мындай дейт. Жигиттер, ар бир акылуу адамга өз акысын ашыкча дагы эмес, аз дагы эмес, өз өлчөмүндө берүү. Түшүңөрбү? Адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк бул ар бир адамга бирөөнүн акысы болсо, ар бир адамга өзүнүн укугун аз дагы эмес, көп дагы эмес, өзүнүн акысын берүү, бул эмне экен? Адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк дагы эмне десе, адилеттүүлүк бул ар бир нерсени өз ордуна коюу. Түшүнүңөрбү? Үй бүлөдө апаң менен келинчегиң тартышып атат, экөө вайна кетип атат. 3-чү дүйнөлүк согуш. Не кыласың эми? Кээ бирөөлөр апасыны тарабын талашат дагы келинчегин капа кылып коет. Келинчегин жерге нөлгө түшүп коет, апасын өйдө көтөрүп коет. Адилеттүүлүк болдубу? Адилеттүүлүк болбой калды. Же болбосо, мисалы, апаңды келинчегиңди эметтиң дагы, колдодуң дагы, аябай колдоп коюп, апаңды капа кылып койдуң. Адилеттүүлүк болдубу? Жок. Демек, адилеттүүлүк деген бул эмне экен, жигиттер? Бардыгын өз ордуна. Ар бир нерсени өз ордуна коюу бул адилеттүүлүк. Апаңды өз ордуна коесуң, атаңды өз ордуна коюп сыйлайсың, аялыңды өз ордуна сыйлайсың. Сый урматы канчалык болсо, биринчи апаңды сыйлайсың, андан кийин атаңды сыйлайсың, андан кийин бир туугандар, анан келинчегиң, ушинтип ар биринин өзүнүн орду бар. Ошон үчүн эмне экен адилеттүүлүк? Бул ар бир нерсени өз ордуна коюу, анан ар бир акылуу адамга өз акысын берүү. Кантип берүү? Көбөйтүп дагы эмес, азайтып дагы эмес, өз өлчөмүндө.